Канибек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы. 6-бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып каналга катталууну унутпаңыздар. Ар кимдин өзүнө жараша түйшүгү бар дегендей, Гүлнурга артылган түйшүк районго жакынкы айылда жашагандыктан Тоо айылындагы түйшүктөр оор келип араң жетишип жатты. Көп жылдан бери чалым баккан Майрамкан апа Гүлнур келгенден бери эс алып калгандай эле болду. Бардык түйшүктү келинине өткөрүп берип, айылдаганга көнүп алды. Чалы ысак баспаса да, арабада олтуруп тили такталып, балдарына акыл айтканга жарап калды. Бирок тамакты ылгап, ич дегендиктен ага башка тамак кылуу керектигин Майрамкан апа Гүлнурга дайындады. Ошентип анын тамагы да кошумча болду. Кечинде баарына төшөк салып берип, алар жаткандан кийин гана өзү жатууга камурат. Кээде бүтпөй калган жумуштарын уйкусу келсе да тырышып жатып бүтүрөт. Антпегенде анан эмне кылат? Эртеси баары бир өзү кылат же кайненесинен тил угат. Арыз муңун айтайын десе күйөөсү Марат жанында жок. Бир жумада 1-2 жолу эле көрөт. Марат айылда жумуш жоктугуна байланыштуу ар жакта жумуш карап көбүнчө ошол жакта. Сүрөтчү экенин билишкендер Мараттын дарегин таап, ар жака жумушка алып кетишет. Ошол жакта көпкө да келбей калчу. Гүлнур эми гана көнүшүп баратканда жумуш издеп кетип калып, кайра эле кусага батып, сүйлөшөт кишиси, сырдашар кишиси жок буук болот. Гүлнур кайындары менен болуп келиндик доорду өтөп жатты. Окуусунан академический алууга туура келди. Аны да Марат айтып жатып көндүрдү. Гүлнур, мен да кетсем, сен да кетсең, апам кыйналат го, келин алам деп ак эткенден так эттеле. 1 жыл кызматын кылып кой, эч нерсе болбойт. Эним Медет үйлөнсө, анан чоң келин болуп сен да башкарып каласың. Азырынча чыдай тур. Мени өзүң билесиң, жумуштарым талаада болуп, ал жака барбасам болбойт. Сен окууңду кийинки жылы улант деп жатып, Гүлнур окуусуна кийинки жылда бармай болду. Ушинтип күн улана берди. Марат тыйын таап келген эле болбосо, үйгө келип кетүүсү узарып да бара жатты. Марат үйлөнгөнүнө 5 айга аяк басканда окуп жүргөндөгү Бейшембек деген нарындык досу Маратка телеграмма жибериптир. Марат, мени менен байланыш, аябай чоң көлөмдүү буйртма алдым, Бейшембек деп дареге жазылыптыр. Ушунча жылдан бери унутпай жүргөн досуна ыраазы боло түштү да, озмо-оз сүйлөшүп, анан барайын деп сүйлөшүү үчүн телеграмма жиберди. Күнү сааты келгенде телеграммада күтүү залында олтуруп, телефонистканын ал жак менен байланышып чакыруусун күтүп калды. Нарын менен байланышчу абаны 4-чү кабинага кириңиз деген угар менен Марат шаша кабинага кирип барды да трубканы ала койду. Алло, ассаламу алейкум Мара, бул сенсиңби деген Бейшембектин үнү трубкадан жаңырды. Мен ооба деп учурашкан Марат сүйүнүп кетти. Ал жайын сурашканда кийин Бейшембек өз оюн айтты. Көрсө, мамлекеттик бир ишкана өзүнүн имараттын ичинде коздоо боюнча тендер жүргүзүп, Бейшембек утуп чыгыптыр. Анан мыкты сүрөтчүлөрдүн чогултуп жаткан экен. Ар жерден отурумдук жумуш чыкканынан мындай мүмкүнчүлүк бир келет деп дароо макул болду. Кечинде Гүлнур менен кеңешип калды. Нарынга жумуш боюнча кетмек болгон оюн айтып калганда Гүлнур көзүн жашылдантып мөлтүр дагы чыга келди. Марат, мен сизге турмушка чыгып, сиз деп жашап жүрөм. А сиз үйлөнгөндөн кийин мында таштап койдуңуз. Келин эле атым болбосо, мында үй кызматкери элемин. Таң аткандан күн батып, караңгы кирмейинче менде тыным жок. Боору арыган эч ким жок. Сиз үйлөнбөй эле үй кызматкерин алсаңыз болмок экен, деген Мараттын сөзү Мараттын эки көзүн чакчайта койду. Бул эмне дегениң? Аял деген үйдө олтурат да, мен иштебесем кайдагы акча, бир аз кызматың өтсө эч нерсе болбойт деп жубатууга аракет кылды эле. Жок, иштеген жаныңызга ала кетиңиз, же райондон батир алыңыз, келип кете бербей ошол жакта бололу. Марат ойлуу отуруп калды да, мен нарындан келейин анда, ошондо сүйлөшөбүз. Ыйламсыраган Гүлнур Мараттын кетишин каалабаса да, Марат нарынга жумушка барам деп кетип калды.
Эл ичинде айтылып жаткан макалдай акырын басса аскак, катуу басса таскак дегендей Гүлнур сынга кабылбайын деп баардык аракетин жумшап кайын журтуна жагууга аракет кылды. Гүлнур эки уулдун ортончусу жалгыз кыз эле. Ата-энеси жалгыз кыз деп эрке талтан кылып айтканын кылчу. Айылдагы жеңелери анын эркелигин билишип, атасынын атын айта албай Тегирменчи акебиздин эрке кызы деп коюшчу. Анткени Гүлнурдун атасы Тургуналынын айылда тегирмени бар болчу. Айылдагы жашоочулар будай тартырып, нан жаап жешчү. Турмушка чыкканына макул болушса дагы акча төлөп окууга киргизип койгон окуусу калып кеткенине нааразы болушту. Айла жок, күйөөсүнүн ыктыярында болот да дешип, өздөрүн жубаткандан башка айла калбады. Бир жолу айылда той болуп калып, айылдаш бир айылга жолугуп калды. Тойго кайын энесин ээрчип барган эле. Ал аял дароо Гүлнурду тааный коюп, "Гүлнурсуңбу? Сен кайдан? Ушул жакка келин болуп түштүң беле?" деп ал аял таанышын ушул жактан көргөнүнө кубана сүйлөп калды. "Ооба, Назгүл эже, саламатсызбы? Бул жака турмушка чыккам. Азаматсың, шаардык кыз болуп жүрүп, тоо жака түшүпсүң да. Жашооң жакшы элеби? Тоонун түйшүгүнөн кыйналбадыңбы?" деп сурап калды. "Жок, баары жакшы" деген менен ичиндеги арманын ким укмак эле. Айтчу болсо айылга жайыларын да билет. Эртең эле Гүлнур минтип жатыптыр деп дуу болот. Гүлнур жакшы деп кутулду. "Үйүңө барып атасыңбы?" деп кайра сурады. "Жок, келгенден бери бара элекмин." "Анда ата-энеңи сагынып жүргөндүрсүн. 6 айдан бери төркүнүңө алып барбаган кандай немелер" деп кейип алды. Дагы бирдеме деп жибербесин деп Гүлнур коштошуп кеткиче шашты. Бул сөздү уккан Гүлнурдун көзүнө жашы кылгыра түштү. Чынында эле Гүлнурдун ата-энесине болгон сагынычы кусалыгы ашып ташып чыдабай калган болчу. Кээде баарына кол тиштеп таштап кеткиси келчү. Бирок эрке болсо да намустуу болгон үчүн гана карманып турчу. Турмушка чыгып жашай албай келиптир деп кеп сөзгө каламбы деп канчалык кыйналса да унчукпай жүрө берди. Бир жумадан кийин артынан кууп келип кетишкен эки жеңеси жетип келишти. "Назгүл деген айылдаш аял барып эле айтыптыр. Кызыңар жүдөп калыптыр. Тоонун түйшүнүгө чыдабай жатса керек. 6 айдан бери кабар албай силер эмне болдуңар" дептир. Чамынган жеңелери келгенде Гүлнур үй кийимдери менен эле сырттагы жумуштарын аткарып, от жагып, колдору көө болуп жүргөндө келип калышты. Аны көрөрү менен эле жеңелери аңкылдап киришти. Кудагый, силер эмне кул кылдыңар беле? Биздин кызыбызды кул катары жумшап алыпсыңар. Кана күйөө бала" деп кеп сөзгө кирбей эле уруш кылып, кана мунун күйөөсү деп издеп калышты. Кудагыйлар, эмне болду мынчалык? Эмне ушак кеп уктуңар? Кызыңар жакшы эле жүрөт" деп Майрамкан апа чычалап кетти. "Көрдүк го акыбалын. Жүдөтүп салыпсыңар. Атүгүл оорукчан чалыңарды кароо да ушул кыздын мойнунда экен." "Ай ботом, тамагын кылып берген эле болбосо өзүм карайм чалымды" деп терге түштү Майрамкан апа. Мараттын үйдө көбүнчө болбой талаалап жүргөнүн угушуп, ан сайын ачуулана баштады. Күйөө бала үйлөндү беле же үй кызматкер алды беле? Эмнеге чогуу жашашпайт деп ачуулана башташты. Назгүл деген аял туура эле Гүлнурдун ата-энесине барып айткан экен. Алар: "Силер барып мактап келгенсиңер, койду сойдуртуп жегенди билген, эми кабарын да алып келгиле" деп эки келинин чакырып сүүлөнүп жөнөткөнү үчүн өчүн Гүлнурдун кайненесинен алып жаткан. Мараттын эки жака көп чыгып, үйүндө көп болбогонун билишип, "Кызыбызды алып кетебиз" деп Гүлнурду кийин кетебиз дешти. Гүлнур: "Бул аңкылдаган эки жеңем алып барып коюшуп, анан мени бакмак беле? Кеп сөзгө өзүм калам" деп ойлоду да, "Баары жакшы жеңелер. Күйөөм жумуш менен жүрөт, акча таап. Мени ким айтты кыйналып жатат деп. Менде баары жакшы. Кыжалат болбогула. Атамдарга да жакшы жүрөт деп айткыла. Бара берсеңер болот" деп жеңелерин кетиргиче шашты. Бетим. Бул кайын журтту жактык болуп калган го. Калсаң кал, кийин ыйлап барбагын" деп ачууланып коштошпой эле кетип калышты. Алар кеткен соң Гүлнур өз бөлмөсүнө кирип алып өксүп ыйлады. Чынында эле Мараттын жоктугунан бул үйдө араң эле туруп жашап жүргөн. Сабырдын түбү сары алтын деп чыдоого туура келди. Эмне болсо да Гүлнурдун тагдыры түйшүктүү болуп жаткан.
Жеңелери келип кеткенден соң Гүлнурдун үй жумуштары бир аз азайгансып калды. Анткени Майрамкан апа кичи уулун урушуп, суу ташыны мойнуна илди. Өлүң отурайын Жубарымбек, оюндан башың чыкпайт. Жеңеңе бир аз каралашсаң боло. Байкуш келин кайсы бирине жетишет я? Тамагыңарды кылабы же кириңерди жуйбу? Бүгүндөн баштап суу ташуу сенин милдетиң деп урушуп сууга кууду. Кайненесинен көз кыры менен караса, өзү да аралашып, ал жумушту кылып калыптыр. Гүлнур кечеги жеңелеринин урушу таасир эткенин байкап, ичинен жаман көрсө да жеңелерине рахматын айтты. Ошол күндөрдүн биринде түнү Гүлнурду кайненеси ойготуп жиберди. Гүлнур басырык баскандай онтоп кыйналып, жаман түш көрүп жаткан болчу. Гүлнур кызым, эмне онтоп жатасың? Бир жериң ооруп жатабы же жаман түш көрдүңбү? Оодарылып жатчы кагылайын деген кайненесинин үнүн угуп ойгонуп кетти да эмелекей көргөн түштөрүн унутуп калды. Кыйналып жатканда ойготуп жибергени да жакшы болду. Ошону менен түнү уктай албай чыкты. Нарынга кеткен Маратты ойлоп жатып таңды атырды. Эртең менен ойгонсо кайненеси ойгонуп туруп жүрүптүр. Уктап калган турбаймынбы деп шаша кийинип сыртка чыкса, кайненеси уйду саап болуптур. Үйдөн чыккан Гүлнурду көрүп, эмне болду кызым? Өңүң башкача болуп турат. Бир жериң ооруп турабы? Жок, жакшы элемин. Эч жерим да ооруган жок. И садага болоюн. Анда ата-энеңди сагынгансың го. Сени төркүлөтөлү десек эле тиги какмар такыр эле үйгө турбай койду. Эми келсине, анан бир ортодо алып барып келели деп Гүлнурдун көңүн көтөрмүш болду. Бирок Марат качан келери белгисиз болчу. Бир аздан кийин кайненеси Гүлнурдун жүзүнө тигилип турду да, сен ооруп жатат окшойсуң. Жүрчү доктурга алып барып келейин деп, Гүлнур жакшы элемин десе да кийинтип алып жөнөдү. Кезек күтүп олтурушуп, аялдарды кароочу врачка киришишти да, Гүлнурдан мурда эле Майрамкан апа сүйлөп кирди. Сиңдим, бул келинимди карап койчу, түнү менен онтоп кыйналып чыгат. Өңү да кер сары тартып турат. Ооруп калбады бекен, кагылайын текшере койчу деди. Жакшысызбы? Кел, могул жака олтур, деп Гүлнурду кушеткага олтургузду. Күйөөгө тийгениңе канча ай болду? Деп сурап калды Гүлнурдан. Гүлнурдун ордуна Майрамкан апа жооп берди. 6 айдан ашты кагылайын деди эле, врач аял күлүп жиберди. Келиниңиз сүйлөйбү деп күлүп. Майрамкан апаны карады. Сүйлөйт айланайын, сүйлөйт деп дагы жооп берди. Келчи анда мындай жат деп Гүлнурду жаткызды да, көйнөгүн өйдө көтөрүп ичин кылдаттык менен текшерди. Врач аял жуп-жумшак колдору менен ичин бир топко басып көрүп жатты. Майрамкан апа бул доктор эмнени айтар экен деп врачтын кыймыл-аракетин байкап унчукпай карап олтурду. Бул бечара жумуш кылдыра берип оорутуп алган жокмунбу деген сарсана болгон ой да мээсин аралап өттү. Врач аял текшерип бүткөндөн кулагындагы эндоскопун алды дагы Майрамкан апага карап, эже, келиниңиздин боюнда бар экен. О, айланайын, эмне дейт? Оозуңа бай кагылайын, чындап элеби? Ооба, чын, боюна бүтүптүр. Бирок бир аз кыйналып калгандай. Келиниңизди оор иш кылдырбаңыз. Ансыз деле келиниңиз арык экен, биротоло жыгып албаңыз деп Гүлнурду жумуш кылдыра берип арыктатып жибергенин билип койду. Жок, айланайын, өзүм эле кылам жумушту. Болсун, айланайын кызым. Өмүрлүү бол деп Гүлнурду келип кучактап бетинен өөп койду. Гүлнур кубанычтанбы же мындайды күтпөгөндүктөнбү тили байлангансып жооп таба албай унчукпай тура берди. Эми дары жазып берем, ошолорду калтырбай ичип тур. Ичиңдеги бала өспөй калбасын. Анан эртең келип анализ тапшырып кет. Ошого карап дагы дары жазып берем деп куш тилиндей кагазды колуна карматты. Рахматын айтып алган Майрамкан апа коштошуп сыртка чыкты да Гүлнурдун сүйүнгөнү же сүйүнбөгөнү билинбегени көрүп, Гүлнур кызым, жакшылыктын нышаны деген ушул. Мына кош бойлуу да болупсуң. Эми тукумубузду улоочу сенсиң кызым. Баары жакшы болот, капа болбо кызым. Марат келсе бул жакшы кабарды угуп сүйүнөт. Гүлнурду 6 ай болсо да боюнда болбой жатабы деп шекшинген Майрамкан Марат кайдагы туубас кызды таап алганбы? Эмнеге боюнда болбой жүрөт? Же менин балам талаалап жүрүп айып өзүндөбү? Өлүңдө отурайын дейди. Балам келсе экөөнү тең доктурга көрсөтөйүн деп ички оюнда келинди да баласын да күнөөлөп алчу.
Азыркы укканына сүйүнүп жетине албай Гүлнурду жакшы көрүп мактап турду. Кайын энеси бул жаңылыктан кийин "Кагылайын балам, эстүү баштуу эмессиңби? Жаман кыздарга жабышмак беле" деп келинине ичи жылып калды. Качандыр бир кезде бөлүнүп өз оокатыбызды кыларбыз деп Гүлнур өзүн өзү алдап коюп кайненесинин кызматын кылып жүрө берди. Мараттан дайын жок, же телеграмма уруп койбойт деп капа болуп алат. Убакыт өтө берди. Гүлнурдун курсагы чоңоюп билинип калды. Келинимдин боюнда бар деп Майрамкан апа мактанып коет да, кайра артынан көз тийбесин деп туфу деп түкүрүп коет. Кеткен Марат 4 ай болсо да кабар жок. Гүлнур чыдамы кетип апамдыкына барам дей баштады. Аны уккан Майрамкан апа "Кокуй, антай көрбө. Кеп сөз болобуз. Баягы Гүлнурдун кайын журту түркүлөтө албай өзүн жөнөтүптүр дейт. Бир аз сабыр кылып тур, келип калар." Көз жашын кылгырткан Гүлнур аргасыздан кайненесинин айтканына көнүп макул деп айтпай калды. Акыры 5-айга караганда Марат түнү кирип келди. Бир аз кызуу болуп келип кучакташып баары менен жакшы учурашып калды. Келдиңби айланайын балам? Эмне мынча жоголуп кеттиң? Бир кабарыңды билдирип койбойт белиң? Апа, Нарын деген алыс экен. Жумуштан араң бошодум. Кабар бере албаганыма капа болбоңуз. Иши кылса аман эсен келдиңби балам? Марат алып келген белектерин баарына таркатып кубантты. Гүлнарга кол саат жана ак жоолук алып келиптир. Марат менен Гүлнур өз бөлмөсүнө киришкенде Гүлнурду сагынгандан Мараттын мойнуна кучактап асылды эле бетинен бир өөп коюп колун чыгарды да "Аябай чарчадым. Эртең сүйлөшөлүчү" деп ордуна жата кетти. Гүлнур күйөөсүнүн акыбалын кандай деп сурап, сагындым деп эркелетет деп ойлогон эле, бирок ал күткөндөй болбой, чарчадым деп жата калганына капа боло түштү. Бирок кайра боору ачып кетип караса, чарчаса чарчагандыр да, мейли эртең деле күн бар го, деп кайра жарыкты өчүрүп жата кетти. Марат тез эле Гүлнур менен иши болбой коңурго чыгып уктап калды. Уландысы бар.